Легендарлуу Эдуардга чегиндиби? Биз буга чейин УКМКнын атактуу экс-кызматкери Эду көрсөтмө бербей, эч кимди сатпай жатканы тууралуу макала жазган элек. Бирок өздүк булактардын берген маалыматына ылайык, Эду жоопкерчиликти жетекчилерине жана командасына оодарып, ошонун негизинде дагы бир катар адамдар камалыптыр. Айтылгандарга караганда, анын айланасында иш жүргүзгөн, тапшырмаларды аткарган адамдар да Эдунун айынан жоопкерчиликке тартылып, бейкүнөө адамдар азап тартууда. Натыйжада экс-кызматкерлер арасында 40 чоронун ичинде бири-бирине каршы көрсөтмө бергендер күчөп, мурда бекем көрүнгөн системасы тез эле ыдырап калыптыр. Алдыдагы дагы төбө чашты тик тургузган көп жагдайлар ачыкталышы мүмкүн экен. Күтө туралы. Булак Арыба KG. Депутат 13 жаштагы кыз Дубайга сойкулукка сатылып, кийин ал жанын кыйган. 13 жаштагы кызды Дубайга сойкулук менен алектендирүү үчүн сатып жиберишкен. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева билдирди. Ал мындай маалыматты өспүрүмдүн энесинен алганын айтты. Аял 2015-жылы жолдошу менен ажырашып кеткен экен. 2024-жылы мурдагы кайын сиңдиси кызды алыстап калбасын деп Дубайга эс алууга алып кетүүнү суранган. Натыйжада өспүрүм сойкулук менен алектенүүгө мажбур болуп, кайткандан кийин өз жанын кыйган, деди Сурабалдиева. Депутат келиндин кайын сиңдиси кызды сатууга катышкандардан батир алып, өзүнө каттатып алганын кошумчалады. Булак Спутник KG. УКМК менен ИИМдин ортосунда эч кандай тиреш жок. Жумгалбек Шабданбеков. УКМК башчысы Жумгалбек Шабданбеков Ички иштер министрлигинде жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жүргүзүлгөн тинтүү жана камакка алуулар боюнча комментарий берди. Анын айтымында, укук коргоо органдарынын ортосунда эч кандай тирешүү жок. Принципиалдуу түрдө белгилеп кетким келет. Бүгүнкү күндө УКМК, ИИМ жана прокуратура органдарынын ортосунда эч кандай тирешүү жок жана болушу да мүмкүн эмес. Бардык укук коргоо органдары мыйзамдын алкагында жана жогорку башкы командачы тарабынан коюлган милдеттердин негизинде биртиктүү байланышты иш алып барышат. Бул жерде мекемелер аралык күрөш жөнүндө эмес, укук коргоо тутумун абийирсиз кызматкерлерден тазалоо боюнча биргелешкен иш тууралуу сөз болуп жатат, деди ал. Ал УКМК, Ички иштер министрлиги жана прокуратура президент Садыр Жапаров койгон максаттарга ылайык биргелешип иштеп жатканын белгиледи. Бул аракеттер системалуу түрдө улантылат. Булак Next TV. Бактыгүл Иманбек кызы. Мага бүгүн бир ой келди. Бийликтин кай бир курулуш тармагында кадамдарын биз так ушул Эйфель мунарасын куруу тарыхындагы француз элиндей эле кабыл алып жаткан жокпузбу дегенчи. Билчү белеңер, Эйфель мунарасы зычуу элдин нааразычылыгы, каршылыгы менен коштолуп жатып бүткөн. Ал тургай курулуп бүткөндө да элдин көбү аны жактырган эмес. Каршы тургандардын арасында бир топ белгилүү адамдар да болгон. Бийликке кайра-кайра кат жолдоп, гезит журналдарга өз аргументтерин чыгарып турушкан. Эйфель мунарасы Париждин көркүн бузган эң эле коркунучтуу, нары түшүнүксүз бир устун деп аташкан. Элди болсо бул мунара бирде болбосо бирде кулап түшүп Парижге чоң кырсык алып келет деп дүрбөлөңгө салып турушкан. Ги де Мопассон, Александр Дюма младший, Шарль Гуно жана башка маданият өкүлдөрү да катуу сынга алышкан. Акыры бул мунараны 20 жылдан кийин кайра бузабыз деген келишим менен араң куруп бүткөрүшкөн. Жыйынтыгында Эйфель мунарасы Франциянын так эле Париж шаарына миллиондогон туристтерди тартып, дүйнөнүн 7 кереметинин бирине кирген. Салыштыруума себеп болгон биздеги чуу жаратып жаткан маселелер. Ынтымак ордуну куруп баштагандагы ЗЧО, ГИКтин үйлөрү, профсоюздун карамагындагы курортторду оңдоп түзөө, бардык мамлекеттик мекемелердин реконструкциялары, фонтандар, жыргалаң, жолдор, таштанды полигону, ош базары, автовокзалдар жана башкалар. 6 жылдан бери ар бир иштин башын эле кыйкырып, ызырынып, кобуранып, күбүрөнүп келе жатабыз го. Бирок жыйынтыгында сонун болуптур деп тынчып калып жатпайлыбы? Ал тургай ошол эле кыйкырып жүргөндөр биринчилерден болуп, ошол жерди көрүп, ураалап, кол чаап, керек болсо ошол жердеги тейлөөнү биринчилерден болуп пайдаланышты го. Дегеним элге кошулуп алып, мен деле бир нече ирет ызылдап жиберип, кийин анан уят болуп калган учурлар болду. Ошондуктан ойлоп койдум, Эйфель мунарасын курбаш керек. Ал бир күнү кулап Парижди басып калат же анын тегерегинде жашагандардын үйүнө көлөкө түшүрөт деген француздардай болуп жаткан жокпузбу деги депчи. Жо, мен эч кимди тыйган жокмун, мен жөн эле ойлонуп койдум. Ал эми ызылдагандар албетте мындан ары деле ызылдай бергиле. Аны эч ким тыйбай эле, деп жазат ал.